Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum урматтуу жамаат. Аллах Таала бүгүнкү күнүңүздөр куттуу берекелүү болгон болсун. Кудайым буйрса, адаттагыдай эле Имам Навави рахматуллахи алейхиге таандык 40 хадис китебин улантмакчыбыз. Биз буга чейин Имам Нававидин бул 40 хадистер жыйнагы китебин киришүүсүн окудук. Андан кийин биринчи хадисти алдык, экинчи хадисти алдык дагы. Бүгүн Кудай буйрса üçüncü hadisке келип жеттик. Üçüncü hadисте Имам Навави рахматуллахи алейхи мына ушундай иснат чынжыр менен хадисти баштайт. Ан Аби Абдурахман Абдулла бин Умар бин ал-Хаттаб радияллаху анхума قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Demek bu hadis, üçüncü hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Hattab'dan gelgen rivayet etken. Bu kim özü? Abdullah ibn Umar. Umar radıyallahu anh'ın balası. Bayaq atasları buga çeyin birinci, ikinci hadisti İmam Navavi Umar radıyallahu anh'dan alıp geldi. Üçüncüsün bolsa oşogo baylap balasından alıp gelip atır rivayet. Bu birinci bir mında işaratta balasından alıp gelip atır. Anan ikincisi azır aytıp berem. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Hattab radıyallahu anhuma ekönünden Allah razı bolgon bolsun aytat deyt. Men paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mıntıp aytkanын uqtum deyt da. Ne dep? İslam 5 türküktün же 5 negizdin üstünde kurulgan dep. Birincisi Allah'tan başka sıyınığa tatıktуу zat жок ekendигине күбөлүк берүү жана Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ekendигине. Bu birincisi. Ekincisi namazı turguzuu, üçüncüsü zeket berүү, төртүнчүсү ажыга баруу жана бешинчиси орозо кармоо дейт. Бул hadis келген өзү. Экинчи хадисте Cebreil aleyhisselam'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan İslam emne degende uşul эле негиз келген. Мында болсо Имам Навави Умар радıyallahu anhu'nun balasынан Abdullah ibn Umar'dan өзүнчө бир суруп негизди алып келип атты. Байкасаңыздар биз киришүүдө көрдүңөр, китептин киришүүсүн окуган өтө чоң пайда берет да. Китептин сен методологиясын, эмесин түшүнөсүң, стилистикасын. Имам Навави айткан, мен бул 40 хадисти мага чейин жазышкандар болгон, бирок баары тең бир тармакты кармап жазышкан деп айткан. Бирөөлөр жалаң жихад боюнча 40 хадис чогулткан. Бирөөлөр болсо орозо боюнча, жана баланча боюнча. Мен андай максатым жок деген да. Имам Навави мен динди жалпы негизин түшүндүрө турган, дин эмне десе, мына деп хадис менен түшүндүрө турган 40 хадис топтойм деген да. Демек сага мен азыр экинчи хадисти алып келдим, Жебрейлдин хадиси. Аны динди түшүндүрүү сага ошончолук узун болсо, ошол хадис менен мына сага кыска хадис дейт. Абдулла ибн Умардан мен пайгамбардын мынтип айтканын уктум дейт дагы, İslam 5 türküktün üstünde kurulgan dedi. Boldu. Mına var 5 nerse uşunun üstünde nemne İslam kurulgan dep. Жооп берсең dinni баарын сүрөттөгөндөй болосуң дейт. Түнктүү болдубу? Эми бир аз көңүл бура турган жерлерин карайлы. Умар радıyallahu anhu'нун өмүр баянын айтып кеткенбиз. Биринчи хадисте. Ошондой эле кээ бир сахабалардын өмүр баяндарын айта кетиш керек да. Бул жакта Абдулла ибн Умардын радıyallahu anhuma деп ат бул жакта. Ал экөөнөн ыраазы болсун дейт. Кара. Демек окуганды да туура айтыш керек да. Абдулла ибн Умардан Алла разы болсун деп койсоң, Ибн Умардын баласынан Абдулладан Алла разы болсун деп коюп туруп, Абдуллага гана сен дуа айтып атасың да, Умардан калып кетти да. Жок. Умардын уулу Абдулла алар экөөнөн Алла разы болсун деп дуа кылып аткарачы. Атасынан да разы болсун, баласынан да разы болсун дейт да. Демек бул адеп болот. Аларга жакшы дуа кылуу. Кандай эле мисал үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды айтканда биз саллаллаху алейхи ва саллам деп ачык үнүңдү чыгарып айтып койгондон кээ бир адамдар уялат да. Бул өтө жаман нерсе да.
мисалы араб мамлекеттерде ушинтип сабак берип атып, пайгамбарыбыздын атын атып ийсечи, саллаллаху алейхи вассалам деп кыйкырып ишет да мечиттин ичиндечи. Аллахумма солли ала хабибина ва сайидина Мухаммад узартып ишет да. Пайгамбарга болгон сүйүүсүн билдирипчи. Ошол себептен мисалы үчүн бир окуя келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу уктап атып, аябай күлүп, жылмайып ойгонду дейт да. Анан сурашты дейт, Аллахтын элчиси, сиз Алла Таала сизди ар дайым жылмайып күлгөндөрдөн кылсын. Көрдүңүзбү? Сахабалардын сураган баштаган. Эмне сизди күлдүргөндөй кандай себеп болду дегенде, пайгамбарыбыз мен түш көрдүм дейт да. Пайгамбардын түшү бул вахий да. Мен түш көрдүм дейт. Кыяматта ушундай азап болуп аткан учур экен дейт. Адамдар Сырат көпүрөсүнөн өтүп атыптыр дейт да. Сырат көпүрөсүнөн өтүп атканда бир адамды көрдүм дейт, менин үммөтүмөн дейт да. Бир басат дейт, бир жыгылат дейт, бир момдайына сүйрүлөт дейт. Ушундай сыраттын эле кыйынчылыгында эле же ары эмес, же бери эмес дейт да. Ошол адамды көрдүм дейт. Анан ошол адамдан мага дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айткандыгы тууралуу келди дейт да. Кабар келди дейт. Ал тараптан мага эмне келди дейт? Салават келди дейт, жеткизилди дейт. Качан айтыптыр десе, тирүү кезинде айтыптыр да. Ошол мага салават Алланын жардамы менен, Алланын каалоосу менен мага жеткен замат, мен ага ортомчу болуп, ошол сыраттан өткөзүйдүм дейт да. Ошон үчүн мен күлдүм, мен жылмайдым, мен ыраазы болдум дейт да. Алымдар айтат да, намазы өткөзгөн жок дейт. Орозосу өткөзгөн жок ал кишинин дейт. Мусулман болчу ал. Садакасы өткөзгөн жок дейт. Салават өткөздү дейт да. Салаваттын кандай пайдасы дейт да. Түшүнүп атабы, ошондой. Жанагы Рум сүрөсүнүн 11-аяты бар. Алла Таала мынтип айтат да: пенделердин маңдайынан жана аркасынан болгон Алланын каалоосу менен аларды кайтарып сактап турган периштелер бар дейт да. Биздин маңдайыбыздан аркабызда. Периштелер бар, Алланын жардамы менен аларды, адамдарды сактап коргоп турат деген аятка келгенде имам Табари деген тафсирчилердин эмнеси бар? Амир бар, имамы. Шейхул муфассирин деп коет. Имам Табари айтат да, ошондой эле деп турган кошот да өзү дагычы. Тафсирин. Ошондой эле дейт. Адамдын үстүңкү эрини менен астыңкы эринде эки периште бар дейт да. Бул эки периштенин вазыйпасы дейт, бири эле дейт да. Качан адам саллаллаху алейхи вассалам дегенде только сооп жазат дейт, ошону дейт. Ошол үчүн гана жаралган эки периште бар дейт да. Элестет. Ошолорду эми кыймылдата бер эриндериңдичи, канча деген периштелер менен сага сооп жаза берет экен да, мисалы үчүн. Анан имам Сахавидин эме деген китеби бар дейт. Ал-Каулул Бади'ь фи салати алал хабиби ва шафи' деген. Ошондо имам Сахави айтат да, бир олия кишилердин түшүнө дейт, бир фасык адам кирди дейт да, күнөөкөр дейт. Анан тиги олия киши сурады дейт, өлүп кеткен киши экен да. Алла Таала сенин абалыңды кандай кылды сен өлгөндөн кийин десе, өтө жакшы иш кылды Алла менен дептир да. Күнөөкөр экенин көрүп турат. Бирок сурап атты, кандай болду сенин абалың десе, Алла менен жакшы мамиледе кылды дейт да. Кандай мамиледе кылды деп сурап атты. Ишенбейчи, кандай мамиледе кылды, эмне кылып мамиле кылды, кайсыл амалың менен деп тиги киши сурап атса, эми шылдыңдабай кызыгып сурап атты. Олия кишилер десе айтат дейт. Бир жолу дейт да, ошол фасык айтат экен. Бул жашоодо бир жолу мен ушундай бир илимий мажлисте отуруп калгам дейт да. Ошондо пайгамбарыбыздын аты чыкканда мен ошол адамдардын арасынан эң эле катуу кыйкырып салават айткан мен болгом дейт да. Ошол жерде периштелер ошол салаваттардын дуасын урматында амин, Алла ушулардын күнөөсүн кечир дегенде меники басымда болгондуктан меникин да кечирип алышкан экен дейт да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбызга салават айтуу бул адам баласынын ички руханий оорусуна шифа берет. Алланын алдында дагы ыраазы болууга, күнөөлөрүн кечирүүсүнө чоң себеп экен да. Анан албетте сахабаларга да Алланын жакшы көргөн пенделерине дагы радияллаху анху, Аллах алардан разы болсун деп туруу дагы адептерден экен. Түшүнүктүү болду, Эми Абдулла ибн Умар радияллаху анхунун кими? Баласы.
Абдулла ибн Умар качан төрөлгөн десе, алымдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейинки 1 жыл мурун төрөлгөн дейт да. Пайгамбар болот, бирок ага чейин 1 жыл мурун дейт. Төрөлгөн дейт. Ыйман келтирген качан мусулман болгон десе, атасы менен чого мусулман болгон дейт. Ким менен? Умар радияллаху анху менен чого мусулман болгон, анан кичинекей жаш бала болчу дейт. Бадыр согушунда бар болчу дейт. Бирок катышкан эмес дейт да. Пайгамбар кичинекейсиң деп эмне? Катыштырбай койгон дейт. Жада калса Ухуд согушуна да катыштырбай койгон дейт. Ухуд согушунда уже 14кө чыгып калыптыр да. 14кө чыгып калганда да пайгамбарыбыз сен жашсың деп койгон дейт. А качан Хандак согушу башталганда уже 15-те пайгамбар чыгып берди айтты дейт да. Ошол 15 жашынан баштап өмүр өткөнчө пайгамбарыбыз менен бир да жолу Аллахтын жолунда калтырбай, каза кылбай жанына жүрдү дейт да. Ушундай киши болгон экен. Абдулла ибн Умар. Ал эми Хафса энебиз дагы кимдин кызы болгон? Умар радияллаху анху. Демек Абдулла менен Хафса энебиз бир тууган болот го? А Хафса энебиз болсо пайгамбарыбыздын аялы. Анан пайгамбар айткан экен да Хафса энебизге. Сенин бир тууганың рожулун солих, таква адам дептир да. Бирок аттың тахажжуд окуганда андан да такварак болмок экен деп коюптур да. Ошонан Абдулла ибн Умарга жеткизип барганда Хафса энебиз ошону уккандан баштап өлгөнгө чейин тахажжудун каза кылган эмес дейт да. Кара, кандай кишилер болушкан. Мына ошондой. Анан Абдулла ибн Умар сахабалардын арасынан ажылык маселесин эң күчтүү билген алым сахаба болгон дейт да. Бүт ажылыктагы фарз, важип, сүннөт, мустахаб, макрух, жийне чейин маселелердин баарын ким чечти дейт? Абдулла ибн Умар дейт да. Эмнеге десе Абдулла ибн Умар 60 жолу ажылык кылган экен. 1000 жолу умра кылган экен, эместет? 60 жолу ажылык, 1000 жолу эмне? Умра. Садаканы көп берген ушундай киши болгон дейт да. 86 жашында анан биякта 73 хижри жылы кайтыш болгон дейт. 86 жашында хижридин 73 жылы. Фатвачылыкта фатва берип, сахабаларга муфтийлик кылып, харам халал маселесин, фых маселесин чечип кызмат кылганы 60 жыл кызмат кылган экен да, элестет. Фатва берип, муфтийлик кылып. Муфти дегенде бир жерде отурчу эмес, сахабалардын баардыгы келип фатва сурап турчу дейт. 60 жыл кызмат кылган дейт ошентип. Пайгамбарыбыздан 1630 хадис риваят кылган дейт. Ошондой деп келет. Ошону 73 хижри жылы канча жашында деп айттык? 86 жашында шейит кеткен, жөн кеткен эмес да. Анткени ошол Абдулла ибн Умардын убагында Хаджач деген залым панышы болгон. Анан ошого катуу сөз айтып койгон да Абдулла ибн Умар. Сен бир аз акылың кем болуп калган. Ушундай Алла таала ушинтип сени эметип койгон турбайбы деп катуу айтып койгон да. Дегенден анан Хаджачка ошол сөз жетип, анан заказ кылганда өлтүр депчи бир кишиге. Кандай деп, жанагындай узун найзага окшогон узун бир шишиктин үстүнө уу менен эме кылып, чылап даярдап, анан таваф кылып атканда ошол жанагы жалданма киши өлтүргүч адам кирип арасынан тыгылып барып туруп, анан таманына сайган дейт да. Ал ошол уу бутуна жетип, анан андан ары жана денесине бүт тарап, анан төшөктө жатып, анан шейит кеткен дейт да ошол уудан. Анан узун да бир окуя бар. Ушул жакына жетишти деп ойлойбуз иншалла. Демек Абдулла ибн Умар сахабалардын алымы, муфтии, Умар радияллаху анхунун баласы. Кыскача өмүр баян айта турган болсок, мына ушундай. Эми ошол Абдулла ибн Умар, Абу Абдурахман деген өзүнүн эмнеси аты болгон. Абдурахмандын атасы Абдулла ибн Умар ибн Хаттабтын баласы. Демек пайгамбарыбыздан ушинтип айтканы эмне кылдым дейт? Уктум дейт. Демек пайгамбардан угуптур саллаллаху алейхи вассаламдан. Эмне деп? Ислам 5 түркүктүн үстүндө курулган дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эмне кылып атат? Исламды бир үйгө окшоштуруп атат да. Бул көбүнчө азыр бизге боз үйгө окшоштурсак болот да. Боз үйдө түндүк болобу? Анан канча нерсе сайылат бияка уктары. Ошону элестет, 5 болсо дейт да, мисалы үчүн. Ошол 5өө турганда, анан сен түндүк туруп атпайбы? Ошол сыяктуу сенин исламың турат дейт. Качан? Ушу 5 нерсе болсо дейт да. Ошого пайгамбар эмне?
окшоштурбу саллаллаху алейхи вассалам. Биринчиси, Аллах Тааладан башка сыйынууга эч бир татыктуу объект, зат жок жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси экендиги күбөлүк беришиң керек дейт. Күбөлүк деген эмне? Тил менен айтасың, жүрөк менен тастыктайсың. Демек эң биринчи ыйман керек дейт. Мусулман бол дейт биринчи. Андан кийин анан 5 мал намазың тургуз дейт. Эмнеге 5 мал намазды тургуз деп атат? Оку дебей эле. Анткени намазды тургузуш өзү кыйын экен да. Өмүр бою тургузат экенсиң да. Аны тургузуш үчүн сен анын намаздын биринчи жакшы таанышып алышың керек. Намаздын парзы кайсы, важиби кайсы, сүннөттөрү кайсы, мустахаб кайсы. Анткени көп адамдар ойлойт, парз, важип, сүннөт десен аалымдар билиш керек деп. Жок. Сага күнүгө 5 мал кайталанып келип атабы жашооңдо? Ошол өзү сага даллат болот. Мунун илимин жакшы билип алыш сага милдет дегенчи. Анан муну билип алгандан кийин эми ошонун үстүнөн иштеш аракет кылыш керек да. Аллах Таала мени көрүп турат. Ошонун баардыгы мага милдет деп ошого кунт коюп окуу тургузуу экен да өзү. Тургузуу экен. Демек анын намазын өзүнүн убактысында, айтылган шарттарында, айтылган эрежелери менен намазды тургузуп окуп берүү мына ошол исламдын түркүктөрүнүн экинчиси экен. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийин үчүнчүнү зекет берүү деди. Зекет берүү. Зекет берүү деген эмне? Бул деле ибадат, намаз сыяктуу. Анын да убактысы бар, анын да шарттары бар. Зекет качан берилет? Качан сенин байлыгың же зекет 3 нерседен берилет деп айтып атабыз, Биринчиси мал жандыктардан. Экинчисичи акчадан, алтын, күмүш же кадимкидей биздин пул акчабыз. Үчүнчүсү анан соода бизнестен. Эгер ушунун үчөөсүнөн бирөөсү сага нисап деп коет, ошол байлыгың, малың, мүлкүң бир шарият Алла койгон өлчөмгө жеткен болсо, 1 жыл айланып жеке өзүңдүкү болгон болсо, ошонун кайсы бир процентин же 40тан бирин беришиң керек болот да. Мисалы үчүн кой канчадан болот? Мал жандыкка келсе кой бар, койдон 40ка жетти, бирин беришиң керек. Анан өйдө кете берет. Уйдуку канча? 30ка жетти. 30ка жеткенден кийин уже 1ден 2 жашка өткөн уй беришиң керек, торпок беришиң керек. Төөнүкү канча? Төөнүкү 5тө. 5ке жеткенде сен эмне беришиң керек? 1 кой беришиң керек деп кете берет да. Ал эми экинчи алтын күмүшкө келсекчи, алтын дегенде биякта 20 мискал деп айтылат китепте. 20 мискалың 5 граммдан алсаң 100 грамм алтын. Күмүштөн 200 дирхам деп айтылат. Аны мындай чагып келсең 700 грамм күмүш болот. Же ошондон беришиң керек, же ошону акчага алтында чакканда канча чыкса ошонун 2,5% беришиң керек. Соодадан болсо бизнес максатында алып иштеткен болсоң, шарттары бар, табылган болсо, кыска айтып койдук. Зекет бериш сага эмне? Парз болот. Кандай эле намаз окуш милдет болсо. Азыр бизде көп ушундай да. Байлар колунда барлар намаз парз экенин, намаз эле парз окшойт деп намаз окуп жүргөндөр бар да. Бирок жакшылап жашоосун карап көрсө, зекет буларга парз болгону канча жыл мурун болгон болот да. Эми намаз үчүн алхамдулилла Аллах Таала кабыл кылсын, ал өзүнчө парз милдет болгондон кутулуп атат. Бирок зекет үчүн да жооп берип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн зекеттин дагы зекет менен таанышып, анын шарттарын жакшы билип, эртерээк зекетти тургузуш керек болот. Анан төртүнчүсү эмнени айтты? Ажылыкты айтты. Ажылык деген эмне? Ажылык деле ибадат. Анын дагы өзүнүн учуру бар. Ажылык айлары келгенде, анын да убактысы бар. Арафат күнү деп кете берет. Баланча адамга өзүнүн нисабы мүмкүнчүлүк жеткенде деп айтылат. Демек, аны дагы эгерде кимдин ажылыкка баруу мүмкүнчүлүгү, акчасы жетип турган болсо, жеке муктаждан сырткары, ага да парз болуп калат. Мисалы үчүн, барбаган болсо, барбай акчасы жетип туруп барбагандарга пайгамбарыбыздын эмне? Катуу коркуткан хадистери бар, мисалы үчүн. Мына ошондой. Анан бешинчиси Рамазан айында орозо кармоо деди. Рамазан айында ибадат кандай? 1 жылда бир келе турган Рамазан айында 29 же 30 күн орозо кармаш керек деп. Кимдерге? Баланча ден соолугу жакшы келген, калмай ала турган, балагатка жеткен акыл эстүү мусулмандарга деп келди. Демек, мына ошентип бешөө менен түшүндүрүп бир сыйра таанышкандан кийин ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды эмнеге салыштырды? Бир курулушка салыштырды да. Мунун менен эмне максат десе алар айтат? Анткени ошол курулуштар, ошол негиздер кандай эле түндүктүн үстүндө уктар кармап турганда бири-бирине байланып турабы? Байланыш керек дейт да.
Баарын бир алып келишиң керек дейт. Эч качан жарытылай болбо дейт да. Толук исламга практикалап амал кыл дейт. Ошондо сенин исламың турган болот дейт. Исламды ошондо сен тургузган болосуң дейт да. Түшүнүктүү да? Демек мына ошондой экен. Анан кээ бир айтышы мүмкүн, бул 5 дагы болушу мүмкүн 6. Мисалы үчүн жихад деген бар, анан тиги бар, анан бу бар деп айткандар бар. Бирок бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баары кыла ала турган. Анан үзгүлтүксүз кыямат күнгө чейин келе турган 5 айтты дейт да. А болбосо жихад жана башка дегендер алар бир болуп, бир болбой турат экен да. Вактысы бир мүмкүнчүлүк шартталганда болот, жок болгондо болбойт депчи мисалы үчүн. Ажылык, орозо, намаз, зекет булар кыямат күнгө чейин үзгүлтүксүз экен. Демек мына ошону бекем тургузуу, мына ушул исламдын түркүгүн, негиздерин карманып, исламды толук тургузуу ар бир мусулманга милдеттүү экен. Деп ушу бүгүнкү хадисти Абдулла ибн Умар радияллаху анхума, Умар радияллаху анху баласы Абдулла ибн Умардан келген хадисти имам Навави 3-чү катарда алып келди. Аллах субханала таала айтылган хадиске амал кылышка, жакшыраак түшүнүшкө, башка бирөөлөргө жеткизгенге Кудайым насип кылган болсун. Иншалла кийинки сабакта көрүшкөнчө Аллахым тоопук берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.